кеңештерде мурун 7% босоо болсо, азыр 5%-га түшүрүлдү. Мурун шаардык кеңешке партиялар тизмеси менен баягы мандаттардын санынан 1,5 эсеге чейин талапкерлерди көрсөтсө, азыр ошол мандаттын санына барабар гана талапкерлерди көрсөтөт. Же болбосо бул ошо 31 мандат, бүгүнкү учурда бизде Жалал Абад шаардык кеңешинде 31 гана талапкердин тизмесин көрсөтө алат. Ошондой эле административдик ресурсту пайдалануу, ошолорго бөгөт коюу пайдаланууга, ошол боюнча дагы жоопкерчиликтер күчөтүлгөн. Ушуну менен катар эле талапкерлерге дагы жоопкерчиликтер көрсөтүлгөн. Мурун талапкерлер өзүнүн кызматын убактылуу токтотуп шайлоого бара турган болсо, мындан ары мамлекеттик мекеме уюмдардын жетекчилери өзүнүн кызматтык укугун биротоло токтотуп, биротоло тапшырып, анан кийин шайлоого катышуу укугуна ээ болушат.